Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эки кабырдын жанынан өтүп баратып мындай дейт. Чындыгында бул эки кабырдын ээлери азапталып жатат. Булар оор нерсе үчүн азапталган жок. Бирөөсү ошол сийдигинен сактанбайт эле. Ал эми экинчиси сөз ташыйт эле деп айтат. Ушул маселеде дагы бир хадис келет. Бул хадисти Анас радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Сийдиктен сактангыла. Чындыгында кабыр азабынын көбү ушул нерседен болот" деп айтат. Ал эле эмес, ошол инсан денесиндеги же кийиминдеги сийдиктен тазаланбаса, таза болбосо, анын намазы кабыл болбойт. Ал эле эмес, ошол дуаңыз дагы кабыл болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан бул нерседе эч кандай уялбоо керек. Көпчүлүк инсандар ушуга окшогон маселелерден уялышат. Суроодон дагы, айтуудан дагы. Бул нерсе кичинекей нерсе болгону менен көптөгөн өзүңүздүн акыретиңизди, өзүңүздүн жашооңузду бузуп алышыңыз мүмкүн. Жогорудагы хадисте келтиргендей, көпчүлүк кабыр азабы мына ушул сийдиктен сактанбагандыктан болот. Кээ бирки инсандар ажатканага киргенде, ошол өзүнүн ажатын бүтүрүп жатканда, тагыраагы заара кылып атканда, олтуруп эмес, тик туруп заара кылышат экен. Бирок шариятыбыз олтуруп заара кылганга үндөйт. Анткени өзүңүздүн сийдигиңиз өзүңүздүн кийимиңизге чачыраса, сиздин кийимиңиз дагы, өзүңүздүн денеңиз дагы булганып калышы мүмкүн. Эгер денеңиз, кийимиңиз булганса, сиздин намазыңыз кабыл болбой калат. Ошондуктан өзүңүзгө этият болуңуз. Дайыма тазалыкты карманыңыз. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде "Васиябака фатаххир" кийимиңди таза тут деп буйруган. Демек, ат-тухуру шатрул иман. Тазалык ыймандын жарымы. Дагы бир айта кетчү нерсе, эгерде өзүңүздүн ажатыңызды бүтүргөндөн кийин кандайдыр бир тазалай турган нерсе таппай калсаңыз, мисалы, азыркы тил менен айтканда бумага же болбосо суу таппай калсаңыз, анда пайгамбарыбыз жөндөгөндөй кесек менен тазаласаңыз дагы болот. Өзүңүздү таза кармаңыз, бул нерседе эч кандай уят жок. Кыргыз бекеринен улуу сөздө уят жок деп айткан эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол бизди ажатканадан тартып, ажылыкка барганга чейинки бардык биздин ажатыбызды, бардык биздин көйгөйүбүздү чечип берген. Эгерде пайгамбарыбыз көргөзгөндөй, Аллах Таала айткандай жашай турган болсок, биз эки дүйнө бактылуу болобуз. Ошондуктан өзүңүздү таза кармаңыз, өзүңүзгө таза болуңуз.